кетме. Тırıngıldır. Bir şey. Cırma çok tezdim getirme. Sizler toşul жақта unutmayın. Oldu. Amansızdarбы, урматтуу мекендештер? Кезектеги дагы кардарыбыздын үйүнө келдик. Үй аябай сонун, жарык. Азыр сиздерге сөзсүз түрдө видеодо көрсөтүп беребиз. Кардарыбыздын сделкасы 17 майда болгон. Биздин агенттикке кайрылганда лично өзүнүн маалымат алган. Ошол күнү эле договор түзүп иш баштаганбыз. Болгону 3 эле үй көрүп, 3-үчү үйүн тандашты. 3 эмес, 2 эле үй көрдүңүздөр, окшойт да? 2 үй көрүп, экинчисин көрбөй, 3-үчүсүн уже тандашты. Үйдө көбүнчө мебелдер калыптыр. Бардыгы десем деле болот. Эми биринчи убакытка пока эч нерсе сатып албай эле жууп тазалап көчүп келип эле жашай турган шарты бар экен. Биздин компаниядан бир аз кемчиликтер кеткен болсо кечирим сурайм. Буюрса алдыда дагы жакшырганга, бизге ишеним артып кайрылган ар бир мекендештин ишин мыкты деңгээлде өткөрүп бергенге аракет кылабыз. Заднеже сүйлөп кетсеңиз, ачыкчыңыздарды тапшырам. Азыркы сезимдериңизди сөз менен айта албасаңыз керек, бардыгын бирок бир аз болсо дагы эл менен бөлүшкөнгө аракет кылып көрүңүз. Экран артында үйлү болгусу келген кардарлар аябай көп. Андыктан ачыкчыңызды берейин. Рахмат. Үйүңүздөр ак жолтой болсун, үйүңүздөрдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Эртерээк төлөп бүтүңүздөр. Бирок көп айтат го, баягы ипотеканы алганда жаман, анан төлөй албай каласың, банкка көп акча кошуп бересиң деген сыяктуучу. Ушул нерселерге дагы бир аз айта кетсеңиз, өзүңүздүн жеке оюңузду, биздин компания жөнүндө кандай дегеле ыраазычылыгыңызды айта кетсеңиз дагы болот. Адам ушунтесиңер дейин, ал койчу, кыркып коюптур, ушундай дейин. Толкундап кеттиңиз окшойт. Кулап туруп атат. Мен бир тууганым так кучактап койсун. Можешь поздравить меня. Аз калды, ал тартып калдык. Саламатсыңарбы? Мына көптөн күткөн күн да келди. Чынчында келгенде, банктан одобрение келгенде, сделка болгондо, үй тандаганда мындай эмоциялар болбойт экен. Ключ колго тийгенде, мындайча айтканда, башкача эмоциялар болот экен да. Кандай десем, кубанып, неси болсо дагы өзүң үйүң болот. Башында айтып кеткенбиз, биз канча жылдан бери Москвада квартиралап жүргөнбүз. Эми көптөн күткөн өзүбүздүн, мындайча айтканда, бир болсо да тилегибизге жеттик, үйлүү болгону. Үй бүлөбүз менен ушундай кубанычта болуп турабыз. Кейджи недвижимость компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн атыман, лично Самарага, ишиңерге ийгилик, мындан дагы өнүп өсүп, көптөгөн мекендештерге жардам берип жүрө бергиле. Биз болсо эмне кылабыз эми? Ипотеканы эртерээк жапканы жаап бүткөнү аракет кылабыз да. 25 жыл жүрө бербейбиз. Бул ипотека жапкандын да кичине секреттери болот экен. Ай сайын бир 10-15 миңден көбүрөөк жапсаң дагы срогун кыскартсаң болот экен. Же суммасын кыскартсаң болот экен, өзүңүн тандооңа карап, ошентип эртерээк жапканга аракет кылабыз. Кардарыбыз азыркы учурда толкунданып, сөздөрүн таппай, аябай кубанычында чек жок. 3 бөлмөлүү батирлүү болушту. Батирдин квадрат метри 60 квадрат метр. Экинчи этаж. Баасы болсо 8 миллион 100-га түштү. Красногорскийде, поселок Путилковода жайгашкан. Эгерде сиздер дагы үй алууну пландап жүргөн болсоңуздар, үй алат элем, өзүм квартирага снимать этип чарчадым, өзүмдүн үйүмдө жашагым келет десеңиздер, анда биздин кеңселерге келип, эң биринчи кадамды маалымат алуудан баштаңыз. Сиздин акчаңыздын, сиздин үй алышыңыз түздөн түз маалымат алган күндөн башталат. Биздин консультация бекер. Биринчи кезекте келип өзүңүздүн шартыңыз тууралуу, канча акча төлөй аласыз, кандай үй алсаңыз болот,
биз сизге толук түшүндүргөндөн кийин документтериңизди алып келип тапшырып, дал ушундай өзүңүздүн жеке үйүңүзгө ээ болууга жардам көрсөтөбүз. Андыктан кийинки дагы кардарларыбыздын видеосунда көрүшкөнчө, сөзсүз түрдө жакшы ойлоруңузду комментарийге калтырыңыз. Ал эми бул үйдү сатып алган кардарыбыз Москва шаарында 11 жылдан бери квартира сыймай деп жашап келеткен. Ал эми азыр өзүнүн үйүндө жашап баштайт, ушул айдан баштап буюрса, мына бүгүнкү күндөн баштап. Ал сиз Москвада же болбосо Россиянын башка шаарларында канча жылдан бери иштеп жүрөсүз? Комментарийге сөзсүз калтырыңыз.